Эхинококкоз оорусу боюнча Кыргызстанда абал курч деген таристе дарыгер-паразитолог Жумагүл Усубалиева мындан 2 күн мурун Бишкекте өткөн эхинококкозго каршы аракеттерди консолидациялоо форумундагы презентациясында маалымдады. Бирдиктүү ден соолук деген пандемиялык фонддун алдында түзүлгөн программа ошонун алкагында уюштурулуп атат. Ошонун алкагында уюштурулуп бүгүнкү күндө бул адамдардын арасында коркунучтуу жайылып бараткан эхинококкоз оорусу. Бул эхинококкоз оорусун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул бүгүнкү күндө эхинококкоз оорусу өтө коркунучтуу оорулардын катарына кирип баратат. Биздин жарандарыбыздын арасында. Бул боюнча мынакей өткөндө дагы биз статистиканы карап көрдүк. Ошол жерден караганда бизде ушу бир жылда 800дөн 850ге чейинки жарандарыбыз ушул ооруга чалдык. Эң өкүнүчтүүсү ошол ооруган адамдардын 20% бул 14 жашка чейинки балдар болот. Ошол эхинококкоз оорусунун алдын алуу боюнча жана жайылпоону мындан ары карай токтотуп, ошону менен биргеликте ушу жергиликтүү бийлик, саламаттык сактоо министрлиги, биздин суу ресурстары айыл чарба жана өнөр жай жана кайра иштетүү министрлиги баардыгы биргеликте ушул оорунун алдын алуу боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана ушул оорунун жайылуусун алдын алуу боюнча бир талкуу кылып, ушул жерде бул оорунун канчалык деңгээлде коркунучтуу, канчалык деңгээлде бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселе экенин ушул жерде бүгүнкү форумдун катышуучуларына түшүндүрүп, ушуну менен бирге жалпы бир чогуу чечим кабыл алып, ушуну менен алдын көздөйт, ушул оорунун мындан ары карай жайылтпай кыскартуусу боюнча кыскартуу максатында өткөзүп жаткан форум. Борбор калабыз акыркы жылдары масштабдык эл аралык форумдарга бай. Мурдагы жылы так айтсак 2023 жылынын август айында Бишкекте эхинококкоз оорусуна каршы кызматташтыкты талкуулаган эл аралык жыйын болуп өткөн. Социалдык тармакка жарыяланган маалыматка бай салсак, аталган жыйынга 20дан ашуун өлкөдөн келген өкүлдөр, адистер катышып, бул оорунун алдын алуунун, ага каршы күрөшүүнүн жаңы ыкмаларын, жалпы эпидемиологиялык абалды талкуулап, 3 күндүк илимий иш-чарада маашырланып, 100дөн ашык илимпоздор таймашка чапкан боодандай күүлөнүп, миңдеген сунуштарын кызуу дискуссияларда обого чыгарып, ийгиликтүү жолугушууга маашырланып кайра кайтышкан. Мындай олуттуу да, өзөктүү да илимий жолугушуунун себеби эхинококкоз илдети Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө көбөйүп, эпидемиологиялык кырдаал курчуган. Кар жаады из басылды дегендей сунуштар сунуш бойдон калып, эхинококкоз оорусунун абалы бизде өзгөргөн эмес. Ар бир айылдык деңгээлде, райондук деңгээлде, облустук деңгээлдеги жасалбай жаткан жумуштардын негизинде келип отурабыз. Тек үй форум ээлери тажрыйба алмашуулар болгонун унута дагы деле дүйнөнү дүңгүрөткөн ысымдарын эстеп, айткандарын саймедиреп калышат. 2 жыл мурун эл аралык конгресс болгон мед академияда бүт дүйнө жүзүнөн чогулуп. Эң үчүн чогулду. Кыргызстанда проблема өзүндөргө түндө. Дүйнө жүзүндө Кыргызстан биринчи орунда турат да, мындайча айтканда. Анан ушундай жыйындар болуп айтылып, талкуулар жасалган да. Бирок андан иш жакшырып кеткен жок. Бирок той да болуп, тойдун эртеси да болуп, дарылоодогу жаңы ыкмаларынын карааны көрүнбөй, форумдан кийин өткөн 2 жылда илдетке чалдыккандардын саны 1,5 миңге жеткенде, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин ветеринардык кызматы, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму ФАО менен биргеликте жаңы форум уюштурушкан. Ага кырдаал себепкер болду. Форумдан эмнени күтүп атабыз? Форумдан биз бүгүнкү күндө өткөзүп аткан форумдун жыйынтыгы менен биз бул эхинококкозго каршы консолидацияланган бирге форумду өткөзүп атабыз. Күч түзүлөт турбайбы? Күч түзүлүп, ушу эхинококкоз жана альвеококкоздун ушу жайылышын алдын алуу. Ошонун негизинде иш алып баралы деп, ушу бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик менен, саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ушу менен иш алып барабыз. Бул 1 күндүк форум. 1 күндүк форум азыр. Ошону менен ошонун негизинде бүт жерлеринде ушул бүгүнкү күндө көрсөтүлгөн көйгөйлөр жана ошолордун алдын алуу боюнча иштер жүрүп. Катышкандар республиканын гана аймактары. Да. Баса белгилеп кетүүчү жагдай иштин алгылыктуулугу да
солгундап суолуп калышы да адамдык факторго таянарын өткөн мезгил таразалап далили менен коштогонун тануу кыйын. Өткөн жылдарга сарасеп салсак, агрардык өлкөдө эң маанилүү кызмат Айыл чарба министрлиги өз ордун жоготуп, майда департаменттердин басымынан чыга албай калганы көп көйгөйгө республикадагы жугуштуу эхинококкоз жана алиококкоз ооруларынын көбөйгөнүн кошуп, жагдай эпидемиялык абалды курчутуп, аталган эхинококкоз оорусунун терс көрсөткүчтөрү менен Кыргызстан 40тан ашкан өлкөлөрдүн аягына басылып калуусуна алып келгени өкүнүчтүү жагдайды түзгөнүнүн далили. Форумдун негизги максаты форумдун жүрүшүндө негизинен зооноздук алаңдардын, анын ичинен өзгөчө адамдардын арасында эхинококкоз оорусуна каршы күрөшүүгө басым жасалат. Дагы эле бул уландар боюнча биздин эпизоотиялык абал мындай айтканда кооптуу болуп саналат. Бул оору менен күрөштө биз 2013 жылдан баштап проект долбоору аркылуу иштерди баштап, жана таблеткаларды сатып берип, республика боюнча 10 жыл ичинде 2022 жылга чейин 100% камсыздаганбыз. Кыргыз Республикасындагы эхинококкоз боюнча эпидемиологиялык абалды кошуна өлкөлөр менен салыштырганда Кыргызстан башка өлкөлөрдөн алысында эпид кырдаал оор экенин көрүп турасыздар. Эгерде Казакстан Республикасында 100 миң адамдын ичинен 4 адам ооруган болсо, ал эми Кыргызстанда 100 миң адамдын ичинен 15 адам ооруйт. Башкача айтканда 3,5 эсе жогору. Бул эпид кырдаалдын оор экендигин 2023 жылы ошо СНГ мамлекеттеринде биринчи жолу бүткүл дүйнөлүк эхинококкоз боюнча конгресс болгон. Ал конгресске 40тан ашык өлкөлөр катышып, Кыргызстандын эпид кырдаалы 40 өлкөнүн арасынан да эң жогорку көрсөткүчтү белгиледи. 100 миң адамга 15 адам туура келген, бул эң эпид кырдаалдын курч экендигин билдирет. Эхинококкоз биринчиден боордо, өпкөдө жана башка органдарда мителик кылуучу эхинококкоз личинкасын пайда кылган оору. Бул оору менен адамдар, үй жаныбардын баардык түрү ооруйт. Бул оорунун таркатуучусу болуп эң негизинен иттер, качкырлар, түлкүлөр жана башка жырткычтар болуп эсептелет. Эми далилдүү маалыматка көңүл буралы. Сиздер абай салган таблицанын башында учурда Кыргызстанда 100 миң адамдын 15-и эхинококкозго чалдыгарын көрүп турасыздар. Коңшу Казакстанда 100 миң адамдын 3-өө гана бул ооруга чалдыгат экен. Мындан 30 жыл мурда Кыргызстанда эхинококкоз менен жылына болгону 2-3 гана адам катталып келген экен. Эхинококкоз деген эмне оору? Эхинококкоз боордо, өпкөдө, мээде жана башка органда эхинокок деген мите курту пайда болгон оору. Эгерде айыл чарба жаныбарларын жугуштуу улаңдарына каршы алдын алуу иш-чаралары өз убагында жүргүзүлбөсө, мамлекетке социалдык жана экономикалык жактан өтө чоң зыян алып келет. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт эмеспи? Эгер мындан 5-10 жылы мурун даректүү кызматтар проблеманы жашырбай алдын алуу аракетине өтсө, мүмкүн мынча көйгөй түзүлбөйт беле. Көп суроонун бирин Кыргыз Айыл чарба министрлигинин ветеринария кызматынын директору Улукбек Кожобергеновго даректедик. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышат экен, андан бөлөк мамлекеттик администрациялардын башчылары, акимдер, алардын таасири чоң. Жерлерде иштеген ошондой бир ооруларга мындай тиешеси бар адамдар да ошону алдын алып койгон. 2020 жылга чейин бул бруцеллез оорусуна каршы айыл чарба мал жандыктардын баардыгын милдеттүү вакцинациядан өтүп келген. 21, 22 жана 23, 24 жылдары вакцинация болбой калган. Анан биз мына өткөн жылда 24 жылдын 9 айын жыйынтыгын чыгарганда карап анализ жасадык. Анализ жасаганда ошо кайрадан рост башталды бруцеллез оорусу. Биз 25 жылдын планына киргиздик. Бүгүнкү күндө
жетиштүү айыл чарба мал жандыктарын деңгээлде вакцинация баягы бурчулуска каршы вакциналарды алып бүгүнкү күндө райондордун баардыгына таркатып бердик. Мынакей азыр жазгы эмдөө иштери башталып атканда биз ушу айыл чарба мал жандыктарын баардыгын ушу милдеттүү түрдө кайрадан ушу эхинококкуска каршы жана азинокс таблеткасы беребиз, жана бурчулуска каршы майда мүйүздүү малдарды жана ири мүйүздүү малдарды вакцинация баштайбыз кайрадан. белгилей кетчү жагдай эхинококкус көйгөйүн коопчулуктун абайына алып чыгуу бул олуттуу кадам. Айыл чарба тармагына жаңы жетекчилик келгени тармакка радикалдуу иш-чаралары киргизилип, койгон талаптар токтотуусуз аткарыла баштаганы үмүт шооласынын жандануусунан кабар бергендей. Акыркы учурларда бизде вакцинацияга каршы жана ушу эпизоотияга каршы эмдөө иштерине тийиштүү деңгээлде көңүл бурулуп, биздин ушу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жана биздин министрликтин жетекчиси Бактыргүч Төрөбаев өзү колдоо алып, бул бизге ветеринардык кызматка болгон көмөк жана финансылык колдоолорду жана ошо жетиштүү тийиштүү деңгээлде ошо эпизоотияга каршы вакцинацияларды алууда өзгөчө көңүл буруп, бүгүнкү күндө эч кандай баягы жетишсиз чечилбей жаткан маселе жок. Бардыгы өз убагында сатылып алынып жана өз убагында биздин райондук, шаардык башкармалыктардын кампаларына тийиштүү деңгээлде канча керек болсо ошол тийиштүү деңгээлде баардык ошо эпизоотияга каршы вакциналардын баардыгын мүмкүндүк жеткизип берип атабыз. Көйгөй аныкталды, коомчулукка жашырбай маалымдалды. Эми аны чечүү жолун аныктоо парыз. Көптөгөн тармактык реформаларынын алешимдигинин негизинде аймактык ветеринар кызматы мамлекеттик макамдан ажыраганы эхинококкустун бутактанып жайылышынын себеби болгонун форумда чыгып сүйлөгөн спикерлер жашырган жок. Бүгүнкү күндө мына көрсөтүп атабыз, биз мына айтканда Азияда буруку СНГ тарабынан эң жогору экенбиз. Мына көрсөткөн Грузия башка эхинококк оорулар боюнча 10 эсе бийик экен да. Мен айтып кетем да, айтканда бүгүнкү форумдун өзү негизгиси ушул бүгүн жакшы иш-чара, бирок менин сунушум биринчи ушундай форумдун негизгиси урматтуу ветеринарлар, мына сиз отурасыз, мамлекетибизде бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк өтө жакшы болуп калды, финанс бар тарабынан бүгүн келип ушу сунуш берет экен, ушунун область эмес, даже райондор, айыл өкмөттөрү өткөрүш керек. Соңку 10 жылдын ичинде Кыргызстанда эхинококкус оорусуна чалдыккандардын саны 1,5 эсе көбөйгөнү бүгүнкү форумда маалымдалды. Жыл сайын өлкөдө бул илдеттин ыйлаакча сымал түрүнө кабылган миңдей, альвекоккус түрүнө чалдыккан 200дөй бейтап катталууда дешет талдоочулар. Мамлекет көбөйүп атат, бюджет көбөйүп атат. Эмне үчүн ошол жеке ветврачтарга ушу мамлекеттен эме бөлүп бербейт? Мен каршы эмесмин, мына адым молдолорго дагы зарплата берип атабыз да. Молдо жаназа окуган менен, мына хирургтар операция жасаган менен эхинококкус бурчулук азайбайт. Бага жеке ветврачты ордуна коймоюнча ветеринардык оорулар, зооноздук оорулар азайбайт, көбөйөт. Анткени мал да көбөйүп баратат. Бири-бирибизди күнөөлөп, саламаттык сактоо министрлиги жакшы иштеп атат, ветеринардык кызмат начар иштеп атат, жергиликтүү өз алдынча башка органдар кошулбай атат деген сөздөн алыс бололук. Форумга катышкан Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба контентинин ФАОнун Кыргызстандагы өкүлү Алек Күчкелдиев өз сөзүндө бул илдетти бүт кызматтардын биригүүсүндө бирдиктүү ден соолук принциптеринин алкагында гана жеңүү мүмкүндүгүн баса белгиледи. Бул иш-чара катышуучулардын бирин дагы кайдыгер калтырбады. Мамлекеттик ветеринар кызматы мындан ары карай кандай өкүмдөт боюнча дагы мынакей жакшы өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды берип атасыздар. Ал боюнча мынакей биз бул жерде отуруп Жалалдин Президент өзү инициатива көтөрүп атат. Ушу 10 февралга ушул бүгүнкү форумдун маселесин ушул кеңешке алып чыгып, ошол жерде талкуулап комитетте андан ары карай пленарный жыйынга алып чыкканга деп. Максаттуу да, мансаптуу да иш-чаранын максаты коркунучтуу зооноздук ооруга байланган адамдын ден соолугуна тийгизген коркунучтуктун алдын алуу, анын зыяндуулугун. Ушул жыйындын спикерлеринин сунушунда буга чейинки өнөктөш кызматтар тарабынан кабыл алынган тобокелчиликтин терс таасирин азайтып, максаттуу системаны жөнгө салуу тартиби сунушталды. Ошону менен бирге зооноздук илдеттерге каршы иштеп чыккан чаралар боюнча резолюция кабыл алуу максатталды.
дүйнө жүзүндө кабыл алынган практикаларды колдонуп, натыйжалуу диагностикалык жана дарылоо багытын бекемдөө максаты иш планына киргизилди. Бүгүнкү күндөгү биздин адамдардын арасында бул оорунун кескин көбөйүп атышы жана ошондой эле биздин жарандарыбыздын арасында бул ооруга болгон кайдыгерлик дагы деле бар экендиги болду. Биз ветеринар кызмат тарабынан канчалык аракет кылбайлык, канчалык жанагы вакцина дарыларды жасабайлык, өзүңүздөр жогоруда көрүп өтпөдүңүздөр. Баардык жанагы талаптар, тартиптер сакталган учурда гана биз жанагы бул оорудан сактанууну түзө алабыз. Ансыз бул эч кандай 1-2 кызматтын иши менен гана жеңе турган жумуш эмес. Ошондуктан биз бүгүн ушул жерге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тийиштүү мамлекеттик органдар баарын чакыргандыгыбыз ошондон болду.